Эми экинчи кадам бизде мына кызыгуусун табуу, суроолорду берип, кардарды түшүнгөн аракет кылуу. Эмнеге бул кадамдагы керек болот? Эмнеге бул кадамды жасаш керек? Эмнеге биз контакт түзүү эле дароо принципине өтүп кеткенбиз? Эмнеге биз анын кызыгуусун табышыбыз керек экен? Ошону көрүп кетели. Биринчиден бул кардарларды сүйлөтүү үчүн. Бардык эле адамдар, мисалы үчүн, сиз сүйлөй бергенди каалабайт. Алар өздөрү да сүйлөсө керек, Аны сүйлөтүп койсок, ал сүйлөп отуруп ачылат биринчиден, экинчиден көптөгөн сизге маалыматтарды айтат. Үчүнчүдөн ал өз жөнүндө кичине көбүрөөк айткан сайын сизге жакындай баштайт, сиз менен көбүрөөк сүйлөшкүсү келип калат. Мисалы үчүн айталы, ошо таанышыңызга, мисалы үчүн же досуңузга айталы сок куюп бериңиз келет, сок бериңиз келет. Бирок анын пиаласында айталы толтура чай бар. Сиз эмне кылышыңыз керек болот? Ошол чайды ичип салыш керек адам, же болбосо төгүп салыш керек турат, же башка идишке куюп коюш керек, Ансыз сиз сокту куюп бере албайсыз. Эгерде үстүнө куйсаңыз, анда ал башкача сок болуп калат. Сиз таттырайын деген, сиз берейин деген да болбой калат, башкача болуп калат, Аралашма, түшүнүксүз аралашма болуп калат. Сиз дагы эгерде адамга анын кызыкчылыктарын билбей туруп, анын муктаждык проблемаларын билбей туруп, дароо сунуш жасасаңыз, өзүңүздүн сунуш кылсаңыз, анда мына бардак, түшүнүксүз аралашма болуп калат экен, ал адам жакшы түшүнбөй калат экен, же жакшы кызыкпай калат экен. Андыктан сөз түрдө аны бошотуу үчүн, ал пиаланы бошотуу үчүн биз аны сүйлөтөт экенбиз. Ал боюнча көбүрөөк билген аракет кылат экенбиз. Эми мына каршы суроолордогу каршылык аз болот экен, эгерде биз анын кызыкчылыгын таба алсак. Эмнеге? Анткени биз ага кызыктуу, анын көз карашы боюнча туура келген, дал келген сунушту жасайт экенбиз. Ошон себептен биз сөз түрдө анын кызыгуусун тапкан аракет кылат экенбиз. Жана ошол адам менен кызыккан темада сүйлөшүү үчүн. Мисалы үчүн сиз жарым саат сүйлөштүңүз, колготки жөнүндө айтып бердиңиз, бирок ал колготки такыр кийбейт, мисалы үчүн. Сиздин да убактыңыз текке кетти, клиенттин да убактысы текке кетти. Клиент анан мындай сиздин кийинки сунушуңузду дагы укканы даяр эмес болуп калды, Уже уккусу келбей калды, кыжырданып калды. Балким ал магазинди бекер отурбайын деп ачкандыр. Мисалы үчүн сиз магазин жөнүндө сүйлөшүп атасыз, бизнес сунуш кыласыз, анан магазин ачкан. Айтасыз, бул дүкөнгө караганда биздин бизнес мындай деп атасыз. А балким ал жөн гана бекер отурбайын деп эле ачкандыр. Ал бизнести деле тандаган эместир, балким ага андай деле акчады кызыктырбайдыр, болгону кызыктуу жашаш үчүн ачкандыр, Анда сиз башкача сүйлөшүңүз керек. Мисалы үчүн, эгерде акча табуу үчүн ачса, анда башкача сүйлөш керек. Эгерде акча табуу максатында ачкан болсо, анда акча кайсы жерде көп жана кайсы жерде сиз оңой акча тапсаңыз болот. Ошону жөнүндө сүйлөш керек экен. Ал эми эгерде ал адам бекер отурбайын деп ачкан болсо, анда балким ал магазинде иштей берип уже тажагандыр, балким. Анда сиз биздин бизнес сунуш кылсаңыз болот. Ошол себептен биз сөз түрдө билип алып анан кийин сунуш кылат экенбиз, Анан ошондой эле убакыт үнөмдөө үчүн мына адам менен сизде көп болсо жарым саат убактыңыз бар сүйлөшкөнгө, Андан көп сүйлөшө албайсыз. Анан элестетиңиз, ага кереги жок, ага кызыкпай турган нерсе жөнүндө сүйлөшө берсеңиз жарым саат, сиздин да убактыңыз өлдү, аныкы да өлдү. Анын ордуна сиз андан көрүп, мисалы үчүн башка видео көрсөңүз болот эле, же башка адамга чалып телефон аркылуу чакырсаңыз болот, же группаңыз менен иштесеңиз болот эле. Кардарды кызыктыруу үчүн ошондой эле адам канчалык кардарды ыраазы кылуу үчүн, анан дагы да кызыгуу көбөйтүү үчүн экен. Адам канчалык өзүнүн муктаждыктары жөнүндө, өзүнүн проблемалары жөнүндө, аны чечүү жөнүндө канчалык көп сүйлөсө, ал ошончолук көбүрөөк ошол проблемасын чечкени каалоо пайда болот экен андачы. Анда ошол проблеманы, ошол кызыгуусун канааттандырууга дагы да аппетит ачылат экен. Ал сүйлөгөн сайын өзүнүн проблемасы жөнүндө ошону тезирээк аткаргысы, ошону тезирээк чечкени аракет кылат экен, жана кызыгуу пайда болот экен. Орустар айтмакчы, англичандар айтмакчы, аппетит приходит во время еды дейт, Мына тамак жеп атып өзүбүздүн курсагыбыз ачканды байкайбыз, кээде. Мында ошондой болот экен, бул адам дагы мисалы үчүн айталы, ошол проблеманы көптөн бери ойлоп жүрөт, бирок мына чечейин дегенге келелек. Анан адам менен сүйлөшүп, ошол жөнүндө сүйлөшүп баштасаңыз, ал кой тезирээк ачайын дей баштайт, Сүйлөп жатып ошондой эле сиздин сунушуңуздун баасына да макул боло баштайт. Баасына дегенибиз мисалы үчүн жарым жыл иштеп анан чыгасың дегенге макул боло баштайт, Анткени ал ошол проблемасын көп сүйлөштү, ошол проблемасын өзүнүн не сып, не соль на рану деп коет, орустар. Мен жаратыма туз сеппе деп коет, туз сепкен сайын ачышат. Сиз ошол акырын жаратын ачтыңыз да, ошол жаратты мынтип өзүнү карматып атасыз, жана туз септирип атасыз, Ал туз сепкен сайын ал ошол жарат ачышып атат да, ошол жаратын тезирээк жок кылганды ада кызыгуу пайда баштайт экен. Дал ушундай болот экен, эгерде сиз ал адамдын кызыкчылыктары, проблемасы, муктаждыгы жөнүндө көбүрөөк сүйлөсөңүз, ал тезирээк ошол муктаждыгын канааттандырганга аракет кылат экен. Чындап керек экенин да көрө баштайт экен, андыктан сиздин сунушуңуз ага керек экенин өзү түшүнө баштайт экен, Ошол себептен сиз мына продукция жөнүндө көп сүйлөш керек экен, анын кызыкчылыгы, кардардын проблемасы, кардардын муктаждыгы, кардардын ар кандай кызыкчылык проблемалары жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүш керек экен. Анан ошонун негизинде гана продукцияны сиз жакшылап билип алсаңыз, ошонун негизинде ошонун кызыкчылыгына жараша, ошонун проблемасын чечүү максатында гана сиз сунушту көрсөткөнсүз. Ошондо адамдар сиз саттыңыз эмес, мен өзүм сатып алдым деген сезим менен сатып алышат экен, Ошондо сиз утат экенсиз. Ошондо аларды сиз уговор кылып, бизнеске, пожалуйста, катышчы, пожалуйста, жасап көрчү дебестен, ал өзүм бул мага бизнес керек экен деп өз сөздү айтып турат экенсиз да, өзүнө. Эми кызыгуу проблема, муктаждык бул эмне? Ошону түшүнүп кетели. Ошону түшүнүү үчүн мен азыр бир эки мисал келтирейин. Мына шкаф эмнеге керек адамдарга? Ушуну сүйлөшүп кетеличи, ошондо биз жакшыраак түшүнүп калат экенбиз. Мына сизге, мага жана башкаларга шкаф эмне керек? Ойлонуп көрөлүчү. Эмне максатта?
жана кандай кызмат аткарат ал. Сиздин кандай проблемаңызды чечет. Биринчиси, үйүңүздө порядок болуу үчүн, ушундай проблеманы чечет экен порядок деген, Эгерде үйүлүп жатса, эч кандай порядок болбойт, жана үйдү жыйноо кыйын болот. Бөлмөдө жерди үнөмдөө үчүн, мына көптөгөн жерде жаткан горизонталдуу абалда жаткан кийимдерди вертикалдуу үйүнөн коюп койсок, азыр эле жерде элеп калат экен, бөлмөдө кыйла жер үнөм болот экен. Кийинкиси, бөлмө таза туруш үчүн, мына ар жерде кийимдер чачылып жатса, бөлмөнү тазалоодо кыйын болуп калат. Кийимдерди тез табуу үчүн, мына бир жерде үйүлүп, ар жерде үйүлүп жатса, аны ар бирин чукуп, ар бирин өйдө көтөрүп, анан түбүнөн издеп табат экенбиз, керектүү. Ал эми шкафта турса, полка болуп, ар бир полкада өзүнчө кийимдер турган болот. Кийимдер бырышпай туруш үчүн, мына вешалка иле турган жер бар болсо, вешалка илеп койсок, ал тегиз бойдон турат экен, сакталат экен. Ошондой эле кийимдирбөө үчүн күзгүдөн кароо үчүн керек болот экен шкаф. Эми элестетиңиз, сиздин шкафыңыз вешалка иле турган жери жок, эч кандай полкалары жок. Же полкалары өтө алыс болсо, ошондой шкаф сизге керек, эгерде сизде кийимдин түрлөрү көп болсо. Керек эмес, Бирок ошол эле учурда кимдир бирөөгө балким вешалка иле турган жерге караганда полкалары болсо көп кийим батышы мүмкүн. Эгерде ал адам эч кандай классика кийбесе, эч кандай үтүктөй турган кийим кийбесе, анда жалаң полкадан турган кийимдер да жакшы болот экен. Өзгөчө жаш балдарга ошондойлар, кыйла жер үнөм болот экен. Ошол себептен мына көрдүңүзбү, шкафтын да түрлөрү болот экен, шкафтын кызматына жараша жасаганыбыз туура болот экен. Усталарда заказ кылып атканыңызда сизге ыңгайлуураак кылып жасаганга аракет кылат. Мисалы үчүн мен өзүмдүн шкафымды полкалары аз болчу, жана бири-биринен алыс болчу, мен кийимдерим үстүм болуп кетет эле дагы, астындагы кийим алуу кыйын болот эле. Анда мен эмне кылдым? Мен полкаларды жакындатып койдум, анын полкаларын. Ошондо оңой болуп калдык. Демек, мына ушинтип өзүбүздүн проблемаларыбызды чечет экенбиз, ушундай жолдор менен, Дрель эмнеге керек? Дрель. Тешик жасоо үчүн, мына билесиз. Эми ошол тешик эмнеге керек? Тешик бир нерсе илүү үчүн, туурабы? Дубалга бир нерсе илүү үчүн. Эмнени? Тумба илүү үчүн, мисалы үчүн шкаф тумбаларды илүү үчүн, китеп коюш үчүн, мисалы үчүн, сүрөт илүү үчүн болушу мүмкүн, ошого да тешик керек болот. Зымды өткөрүү үчүн, мына кандайдыр бир кабель айталы антенна жана башка зымдарды өткөрүү үчүн да керек. Ошондой эле коңшуну аңдып кароо үчүн, эгерде кыздарды көргүңүз келсе, мисалы үчүн. Коңшу кыздар менен таанышуу үчүн ошондой эле мына коңшу кыздардын үйүнө ар кандай иштерин жардам бергенче алар менен жакындап таанышкыбыз келсе да, бул да керек болот. Ошондой эле акча үнөмдөө үчүн, убакыт үнөмдөө үчүн усталарды жасатып, усталар заказ берип, аналар качан келет экен деп күтүп отурбай, же усталарга акча берип отурбай, өзүбүз кылып койсок болот экен, эгерде биз эркек киши болсок. Мына дрель ушул максаттарда керек экен. Көрдүңүз, бир эле дрель канчалаган ар кандай кызматтарды аткарат экен. Кимдир бирөө сүрөт илүү үчүн колдонот экен, кимдир бирөө кыздар менен таанышуу үчүн, кимдир бирөө устага акча эконом үнөмдөө үчүн, жана башка экен. Эми өз проблемасын айттыруу ыкмасы, мына адамдарда ар кандай проблема болот экен. Ошол проблемасын биз билмейинче, балким башка проблеманы чечүү жөнүндө айта берсек, ага кызыксыз болуп калат экен. Ошону билүү үчүн, ошол проблемаларды жакшылап билиш үчүн өзүнүн ыкмалары, приемдору бар экен. Ошол приемдордун бири бул мына контакт түзүп атканда жакшы суроолорду берсек болот экен, жана комплименттерди айтсак болот экен. Адам ушундай түзүлүптүр, эгерде сиз аны мактасаңыз, ал өзүн жок андай деле күчтүү эмесмин дейт экен. Ал эми сиз аны жамандасаңыз, ал тескерисинче өзүн мактайт экен. Ушундай түзүлүптүр да психология. Ага сиз атака кылсаңыз, ал өзүн коргойт. Эгерде сиз аны коргоп баштан салсаңыз, анда жок, ондай эле сылай бербе, мен мындаймын, тигиндейм деп баштайт экен. Мына көрөлү, ошол приемду кайтып колдонсок болот. Охо, 10 жыл иштеген болсоңуз, банкта жейишканда, сиз анда уже жетекчи болсоңуз керек, же сиздин айлыгыңыз өтө жакшы болсо керек десе. Мисалы үчүн мугалимдер айлык аздар, ошону билип туруп сиз айтсаңыз, жок, кандай ондай болсо жакшы го, азыр бизде айлыктар ондай эле көп эмес, эч нерсеге жетпейт, айлыкты кошту, бирок мындай тигиндей деп өзүнүн проблемасын айта баштайт. Анан сиз проблемаларды билип алат экенсиз. Охо, банкта иштесеңиз анда айлык жакшы болсо керек, жакшы төлөйт деп айтышат го. Анан сонун мындай офиста отуруп, мындай солидный жерде отуруп, компьютердин алдында отуруп иштейсиз, кечке компьютерде иштейсиз. Мен компьютерде иштеген кыз алданам се. Кой компьютерде отур, компьютер көргүм жок азыр деп өзүнүн проблемасын айтат, Охо, силер акчаны кырсаңар керек, анда чачма силер жакшы табат дейт го десек, охо, мен кечке тура берип, варикозум чыгып кетет дегенде, мындай дейт, Адамдар ушундай айта берет, бирок чынында иши аябай оор деп айтат. Охо, жыргал болсо керек, үйдө балдар менен ысыкта, суукта көчөгө чыкпай, үйдө салкын жерде балдарыңыз менен отуруп, сонун жашоо өткөрөт экенсиз десеңиз, кой тажадым уже, кечке баш ооруйт, рутинадан тажадым, ушу күнүмдүк иштер эч бүтпөйт, жана башка деп өзүнүн проблемаларын айта баштайт, Мына ушинтип билип алсак болот экен. Дагы бир мисалдардын бири, мына ноутбук алып атканда, ноутбукту жакшы саткан сатуучулар көбүнчө сизге мындай суроо берет. Бул ноутбук кандай иш үчүн керек болуп атат сизге деп суроо коет, Анан ошонун негизинде сизге ноутбук тандап берет экен. Сиз дагы ошол принциппен иштешиңиз керек да. Мисалы үчүн сиз оюн ойноо үчүн алсаңыз ноутбукту, анда бул ноутбук күчтүүрөөк болуш керек, видео картасы күчтүү болуш керек, ар кандай оюндарды көтөрө алыш керек ал. Монтаж кылсаңыз дагы видео монтаж, аудио монтаж,
анда ушундай болуш керек да, күчтүү кыйын программаларды иштешке даяр болуш керек ал ноутбуктар кымбатыраак болот, ал ноутбуктар күчтүүрөөк болот. Ал эми сиз интернет офис максатында иштетсеңиз, анда ал ноутбуктардын өтө күчтүү болушу кереги жок, жана ал арзаныраак болот, Ошол себептен мына ушул адамдардын проблемасын, адамдардын эмне максатта ушул нерсе керек экенин билип алганыбызда биз ага жакшы, туура келчү сунуш жасайт экенбиз, жана ал эртең бизге ыраазы болот экен, Мына ушинтип адамдардын проблемасын билүү өтө пайдалуу экен. Эми кандай суроолор адамды сүйлөтөт жана өзүнүн проблемаларын айттырат, ошону да үйрөнүп кетели. Биринчи бул жабык суроолор. Жабык суроолор бул мына ким, эмне деген суроолор. Бул суроолорго көбүнчө адам кыска эле жооп берип коет, Мына ушундай суроолорду жабык суроолор десек болот экен. Мисалы үчүн атыңыз ким, жашыңыз канчада, кайсы жерде жашайсыз, кайсы райондосуз, кайсы жактансыз, булардын баары жабык суроолор. Эгерде сиз кечке жабык суроолорду бере берсеңиз, анда сиздин маегиңиз кызыксыз болуп калат, сиздин маегиңиз мына прокурор менен ошо прокурордун алдында отурган адам окшоп калат, жана сизге ал адамдын кыжыры келет. Андыктан бул суроолорду көп колдонбойт экенбиз. Мүмкүн болсо жана бул суроолор бизге адамдын проблемасын, муктаждыгын билүүгө эч кандай жардам тийбейт экен. Эми бизде экинчи түрү бул мына ачык суроолор. Кыска жооп бере албай турган суроолор. Канча, эмнеге, эмне үчүн, кантип, кандай болуп, эмне болуп, качан, эмне болгондо, эмне себептен деген суроолор экен, Булар көбүнчө мына узун жоопторду талап кылат экен. 5 секунддук, 10 секунддук эмес, балким 1 мүнөт, балким 2 мүнөт, балким 10 мүнөттүк жоопту талап кылат экен, Ошондо биз кардарды көбүрөөк сүйлөтөт экенбиз, адамды көбүрөөк сүйлөтөт экенбиз да, ошол жөнүндө көбүрөөк билип алат экенбиз, көбүрөөк маалымат алат экенбиз. Кандай болуп бухгалтер болуп калдыңыз? Эмне үчүн именно ушул ишти тандадыңыз, ушул кесипти тандадыңыз, Эмне үчүн ушул вариантты көрүп атасыз деп сурайт экенбиз. Анан ошондой өзүнүн муктаждыктарын, өзүнүн кызыкчылыктарын, өзүнүн приоритеттерин айтат экен да бизге. Сизди эмне деп чакырды эле досуңуз бул жакка дейткенбиз, эгерде биз ошол адам чакырып келген адам менен маек жүргүзүп аткан болсок. Сиз иштеп жаткан жерде айлыктар эмнеге карата коюлат? Иштеген сапатына карата, стажга карата коюлабы? Же эч нерсеге карабай бирдей эле боло береби деп сурайт экенбиз. Сиздин ишиңизде келечекте сизди кандай перспективалар күтүп турат? Дегенде, менин мындай перспектива, дегенде перспектива күтүп турат, же тескерисинче уже жок келечек деп айтат экен, Кийинки суроолордун түрү бул альтернативдик суроолор. Бул вариант сунуш кылуучу суроолор. Ар кандай варианттарды. Булбу же булбу, тигиби же тигиби деген суроолор экен, Сиз Фаберик компаниясынан көбүнчө кремдерин алып турасызбы, же үйгө уборка, кухняга керек болчу товарларын алып турасызбы дейткенбиз, Мына анан ошо менен билип алат экенбиз. Сиз үчүн өзүңүздүн жумушуңузга кошумча иштеп, кошумча акча табышка көбүрөөк кызыкпы, же өз бизнесиңизди нөлдөн башташ варианты көбүрөөк кызыкпы сиз үчүн деп сурайт экенбиз, Бул заказыңызга ойлонуп көрүп дагы заказ кошолубу, же ушул заказды өзүң кетирип кое берейинби деген суроо дагы мына адамга вариант сунуш кылат экенбиз. Бул суроолор көбүнчө адамга багыт берип, адамды жооп берүүсүн жеңилдетип, кандай бир багыт берип, бул тармакта сүйлөңүз, же бул тарапта сүйлөңүз, бул жөнүндө көрүп айтып бериңизчи деген багытты берүүгө да жардам берет экен, Анан сиз өзүңүздүн жабык суроолоруңузга бул суроолорду кошуп дагы сурооңузду жеңилдетип, оңоюраак кылсаңыз болот экен. Мисалы үчүн айталы, сиз кесибиңиз боюнча кимсиз, сыр болбосо, бухгалтерсизби, экономистсизби, же айталы чач мастерсизби десек, анан айта берсек экен, Ушуга да колдонсоңуз болот экен.